Биз ат жүзүндө жүрүп бири-бирибиз менен ынтымагыбыз өтө күчтүү. Оюнчулар бири-бирибизди кучактап өп, өтө оюндан кийин өтө биз ынтымактуубуз. Ошондой эле артта калып кетпесин деп Мика байкесинин үй бүлөсүнө ошого кайрылуу жасайлы деп, жардам кылалы деп ушу үй салып атыптыр. Ушу үйүнүн баштаган экен. Ошонусу бүтпөй калып кетпесин, балдары жеңебиз жалгызтабасын деп ошого көкбөрчүлөр ынтымакташып салым кошобуз деп группа ачылыптыр. Ошо жактан группадан Кыяз агабыз, Эрлан, анан Адилет ынтымактын жетекчи ошолор баштап беришти. 100 миңден 300 миң чыгарганда көзгө жаш айланып кетти. Негизи Кыргызда ушундай улакчылар калып кетебизби деп ушу ичибизден негизи көкбөр оюнун токтотуп койгон жакшы болду. Кудайым буйруса алдыда да жакшы күндөр. Ошого баардыгы кимде кандай жардам келсе, Кудайым буйруса ушу миллиондон ашып калды. Азыр бир 3-4 сааттын ичинде ушу сарайларда ат кызыккан балдар ушу бойдон ат оюндары калып кетпесин деп жакшы нерсе кылдыңыздар. Ага. Мына Тызбулак айылынын жаштарынын демилгеси менен иш баштоо болуп атат. Могу Миканын үйүнө, Бирландын үйүнө, Бражин Бирландын үйүнө. Кудай буйруса бүтөт. Жаштарга Алла ыраазы болсун. Жаштарга чоң рахмат. Алейкум. Чүйели. Кудай буйруса ушу биз Сокулукка келдик азыр. Жана Самат мырза ушу Четинди бөлүмүнүн жетекчиси. Ошо бир тууганыбыз ошо Мирлан байкебизге арнап ошо бир атым сатылса, ошо аттын акчасын жардам катары ошо Мирлан байкебизге берем деп убада кылыптыр. Биз Кудай буйруса жетекчилик менен келип Сары Өзөндүн ушул атты Сары Өзөнгө кызмат кылганга алдык. Кудай буйруса ат Сары Өзөнгө кызмат кылат, тыйыны Мирлан байкебиздин үй бүлөсүнө кызмат кылат. Жардамы тиет иншалла буйруса. Allah razı olsun. Atgar bölmeden çıksanız, yağman üstten çıksan da elesiniz gördük bana. Komanda bölü. Kudai buyrsa dayınımız жақсы. Biz orozo armağanın tezine orozo kabul olsun. Bugün Kudai buyrsa hareket kılabız, osунча ойноо. Ел катары эле дайындандык. Калганы баары Алладан көрөбүз. Буга чейин жашап өткөн же учурда жашап жаткан бир инсан менен жолугуп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болсо ким менен сүйлөшөт элеңиз? Кыйын вопрос. Атам менен го. Мен атам мен 6-класста болгондо эле каза болгон. Арты кайрылуу болсун. Эмне жөнүндө сүйлөшөт элеңиз? Сагындым деп сүйлөшөм. Ошо кички кезде көп сурачумун. Байкелерден мен атам кандай улакты атчы депчи. Көп сурачумун да. Жакшы.